Назарыңыздарда 7 каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Алдыда апта башынан тарта катталган жемкорлук фактылары, бул багыттагы мыйзамсыз аракеттер жана алардын алдын алуу чаралары менен кенен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкери катары тааныштырган алдамчылар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жыл башында ички иликтөө кызматына жабырлануучу арыз менен кайрылган. Анда ал өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкери катары тааныштырып, алдоо жолу менен $10.000 алып, тергелип жаткан кылмыш ишин оң жагына чечип беребиз деп убада кылган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин аткарбай, акча каражатын кайтарып бербей жүргөнүн билдирген. Факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү катары 28 жана 50 жаштагы 2 киши колго түшкөн. Ал эми дагы бир шектүүнүн өздүгү аныкталып, ал учурда башка алдамчылык фактысы боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында экендиги белгилүү болду. Ошто мыйзамсыз аңчылык жана балык уулоо фактыларын аныктоо боюнча рейдтер өткөрүлүп, жыйынтыгында 68 000 сом айып пул салынды. Набу Кыргызстан уюму жана мамлекеттик экологиялык мекемелердин өкүлдөрү уюштурган рейдтердин жүрүшүндө Кара Суу жана Араван райондорунда текшерүү болуп, Папан айыл аймагынын Күмбөз участкасында 3 жаран капаста 7 даана сары канат кушун мыйзамсыз кармап жүргөндүгү аныкталган. Алардын ар бирине 10 000 сомдон айып пул салынып, жалпы суммасы 30 000 сомду түздү. Канаттуулар жаратылышка кое берилди. Кийинки рейд Кара Суу, Алай жана өзгөн райондорун камтып, балык уулоо эрежелерин бузган 3 жаранга 3 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле Алай районунун Капчыгай участкасында тузак аркылуу 3 кекилик кармаган жаран аныкталып, ага 10 000 сом айып пул жана 6 000 сом өлчөмүндө доо коюлду. Өзгөн районунда Жазы дарыясында балык уулоо эрежелерин бузган дагы 2 жаран кармалды. Алардын бирине 1 000 сом, ал эми тыюу салынган. Синтетикалык экран шайманын колдонгон жаранга 5500 сом айып пул салынды. Мындан тышкары Каракулжа районунун Ылай Тала участкасында аң уулоо эрежелерин бузган жаранга 12,5 000 сом айып пул салынды. Бишкек мэриясынын мурдагы вице-мэри баш болгон кызмат адамдары жана жеке компаниялардын жетекчилери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, текшерүү учурунда 2015-жылы Бишкек шаарында жаңы таштанды полигонун куруу жана тазалык ишканасынын техникалык базасын жакшыртуу үчүн бөлүнгөн 22 миллион евро туура эмес колдонулгандыгы аныкталган. Аудиттин алдын ала жыйынтыгы боюнча бюджетке келтирилген зыян болжол менен 182 миллион сомду түздү, деди атайын кызмат. Козголгон кылмыш иштин алкагында мурдагы вице-мэр, Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын мурдагы директору, ошондой эле подрядчы компаниялардын жетекчилери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бюджетке келтирилген зыяндын толук суммасын жана коррупцияга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Салык кызматынын мурдагы төрагасы жана анын орун басары мамлекетке 4 миллиард 307 миллион сом материалдык чыгымдын ордун толтурду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, салык кызматынын мурдагы башчысы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев 2024-жылы УКМК тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу, башкача айтканда кылмыш жаза кодексине коррупция жана кызматтык кылмыштар үчүн жазаны күчөтүү боюнча өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин кармалган. Буга байланыштуу алар кылмыш жаза кодексинин эски редакциясы боюнча соттолуп, анда айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алып, процессуалдык келишим түзгөн учурда мамлекеттин пайдасына келтирилген зыянды төлөп берүү менен айып пул салуу каралган. Абдувапов жана кылмыш ишиндеги башка айыпталуучулар тергөө учурунда аларга коюлган кылмыштар боюнча күнөөлөрүн толугу менен мойнуна алып, ошондой эле мамлекетке 4 миллиард 307 миллион сом өлчөмүндө материалдык чыгымдардын ордун толтурган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөлөрү жана тергөө иштери салык кызматынын борбордук аппаратындагы кызмат адамдары катышкан коррупциялык схеманы аныктады. Белгилей кетсек, бул иш боюнча сот өкүмүнүн Бишкек шаарынын Ленин райондук соту чыгарып, айыпталуучулар үй камагына чыгарылган.
Транспорт министрлигинин 7 кызматкери коррупцияга шектелип кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта алар Бишкек Ош жолунда жайгашкан салмак габариттик көзөмөл постторунан салмагы нормадан ашып кеткен жүк ташуучу унааларды каттабай эле өткөрүп жүргөндүгү айтылат. Бул кызматы үчүн алар ар бир фура айдоочусунан 1000 сомдон 5000 сомго чейин алып жүргөн. Министрлик посттордон бир күндө 150-200гө жакын жүк ташуучу унаа өтөрүн кошумчалады. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкеринин опузалап акча талап кылуу аракети токтотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, 13 январда райондук милициянын тергөөчүсү кылмыш ишин токтотуу үчүн 150 000 сом пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. Ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Мындан тышкары бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө жүрүп жатат. Күрөөкана ээси элге жогорку пайыз менен акча берип, төлөй албай калгандардын мал мүлкүн ишенимдүү адамдарына өткөрүп алган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматта шектүү киреше табуу үчүн Бишкектин аймагында мыйзамсыз негизде күрөөкана иштетип, кардарлардын турак жайларын, жер тилкелерин жана коммерциялык мүлктөрүн өзүнө тиешелүү нотариустардын жардамы менен тартып алгандыгы белгиленген. Кийинчерээк анын ишенимдүү адамдары аныкталып, аларга көп сандаган мүлк катталгандыгы да маалым болгон. Кармалган адам 1-май райондук сотунун чечими менен атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Паракорчулукка каршы күрөш аеосуз жүрүп, мыйзамсыз акча жымыргандарды катуу жазалоодон сырткары элдин аң сезимине акча бербей эле бир жумушту бүтүрсө болот деген түшүнүктү калыптандыруу аракети күч. Алдыдагы 2 жылда коррупцияга каршы катуу күрөш жаңыча дем менен уланат. Эми коррупциялык беренелер менен соттолгондор үчүн жазадан айып төлөп кутулуу мүмкүн эмес. Күнөөнү мойнуна алып келтирген зыянды төлөп берген күндө деле мыйзамда каралган жаза мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өткөрөт. 1000 рет айтып, күн сайын пара алгандарды жоопкерчиликке тарткан менен тилекке каршы коррупциянын тамыры үзүлбөй келатат. Буга чейинки бийликтин чөнтөгүнө кеткен эбегейсиз каражаттарды дагы деле мамлекет төлөп бүтелек. Эки баштуу ачыдарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келет. Коррупция менен айыгышкан күрөш улантылат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Коррупция бул мамлекеттик башкаруу институтун бузган, элдин ишенимин кыйраткан, экономиканы артка тарткан мите. Биздин максат бул илдетти түп тамыры менен жоюу. Башталган туруктуу масштабтуу антикоррупциялык реформаларды бул күрөш толук жыйынтыкка жеткенге чейин тынымсыз уланта беребиз. Ал эрежелер айдан ачык, уурдасаң камаласың, мамлекеттин элдин байлыгын талаптоносоң, ичип жесең камаласың, пара берсең да, пара алсаң да камаласың. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Коррупция менен кармалгандар өзү гана зыян тартпастан жакын туугандарына, үй бүлөсүнө да кийин иштеп кетүүсүнө тоскоолдук жарата тургандай жазаланат. Катуу жоопкерчилик аткаминерлерди сестентип, абийири менен иштөөгө себеп болот деген максатта күрөш аеосуз улануу.
күрөшүү жакшы эле жүрүп атат деп ойлойм. Бирок кээ бир жерде болуп атат дагы деле. Адамдар кылам десе любой жерде кыла берет. Ар нерсенин баарын оңдоп атат. Буга элдин баары ыраазы болуп атат. Ташиев менен Жапаров бирдей айтылат, элдердин оозунда болуп атат булардын. Көп туура. Баарын бекер эле чыгарып алышкан, ошонун баарын кайра өкмөткө кайрыш керек. Жеке тажрыйбамда медицина тармагында көргөм коррупцияны. ГАИ тармагында азыр болуп жатат. Билинбеген менен көп эле болот, билинбеген майда нерселердинчи. Буга чейин коррупцияга шектелип кармалгандардын 80% эле жеген акчасын төлөп абактан чыгып кутулган. Натыйжада алардын 13% гана соттолуп, калгандары эч кандай жоопкерчиликти жон териси менен сезген эмес. Коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 300 миллиард сомдон ашык мал-мүлк, акча каражаттары мамлекетке кайтарылды. 1000ден ашык ар кандай ишкана, мекеме, объектилер, 30 000 гектардан ашык жер өлкөнүн менчигине өттү. Бул көйгөй эгемендүүлүк алгандан кийинки 1992 жылдары мамлекеттик мал-мүлк менчиктештириле баштаганда күчөгөн. Андагы бардык менчиктештирүү документтеринде одоно мыйзам бузуулар бар. Азыркы этапта коррупция дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ар кандай даражада жайылган, мурдатан бери келе жаткан көйгөй. Канчалык аракеттер жүргөнү менен мамлекет үчүн кыйла коркунучтуу көрүнүштөрдүн бири ойдон калууда. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупция менен күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлойм бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды. Азыр мамлекеттик органдардын арасында коррупция кылуудан жок дегенде айбыгып, мыйзамдан коркуп, токтоп калышты да. Жакынкы 5 жылдыкта коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилген. Анда паракорчулукка каршы чаралар күчөтүлүп, алдын алуу тобокелдиктерин азайтууга өзгөчө көңүл бурулат. Бул стратегия конституцияга шайкеш келип, башка эл аралык укуктук документтерге ылайык, ошондой эле укук колдонуу практикасын талдоонун, статистикалык маалыматтардын жана изилдөөлөрдүн негизинде жарандык коомдун, бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн, көз карандысыз эксперттердин жана илимий чөйрөнүн катышуусу менен иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргызстан коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш боюнча эң алдыңкы орунда. Мурдагы союз мамлекеттеринин арасында. Туура биз азыр европалык же башка өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине чыга элекпиз. Ал үчүн биздин экономикабыз көтөрүлүш керек. Ал үчүн биздин аң сезимибиз өзгөрүш керек. Бирок биз ошого багыт алдык. Биздин рейтингибиз бүгүнкү күндө кыйла жакшырыш керек эле. Бирок аларга анын кереги жок болот. Ошондуктан биз алардын берген баасына карабастан өзүбүздүн күчүбүздү мындан дагы күрөшүбүздү күчөтө беребиз. Мамлекетибизде коррупциянын деңгээлин азайтыш эмес, биз коррупциялык элементтерди такыр жоёбуз. Биргелешкен аракеттер гана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана элдин мамлекеттик институттарга болгон ишенимин камсыздайт. Учурда бардык аймактарда көзөмөл органдар иштеп, паракорчулук боюнча жерлерде жарандар ачык айтып кайрыла баштады. Бул элдин бийлик органдарына болгон ишенимин арттыруудагы кадамдар. Баарын эле укук коргоо органдарга, анан сотторго эле түртүп салып эле, мамлекетке, тиешелүү министрликке түртүп салып эле, анан биз жөлүнө отуруп тургандан болбойт. Бул ар бир адам, кыргыз коомунун мүчөсү, жанагы антикоррупциялык маданият калыптандыруу деп атпаймынбы? Ошол ар бирибиз ошол коррупцияны күнүмдүк барганда эле көрүп атпайбызбы? Турмушта кезигип атабыз. Тиги иштеген жерден баштап бир жерге барып квитанция өткөрсөң, же бирдеме төлөсөң, ошол жерден да көрүнүп атпайбы? Майда коррупция деп коет го эл арасында. Мына ошолордон өйдө биз баягы мындайча айтканда нулевая нетерпимость деп коет. Ошого биз баарыбыз күрөшүбүз керек. А баягы өкмөт кайда жүрөт? Ташиев кайда жүрөт? ГКМБ, сот, прокурор кайда деп кыйкырбай, өзүбүз ошол жерде туура эмес кылып атасыңар.
азыр боорекини жасоого мүмкүнчүлүк берет. Коррупцияны көргөн жерде токтотуп, ага кайдыгер карабай кылмыш катары караган учурда гана коом тазаланат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.